Mıydamızda жазылған. Билік бұл ел. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса. Assalamu alaikum dostlar. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин көрөрмандар, мына азыр көптөгөн чалуулар болуп атат. Сіздерге қысқаша түшүндүрмө берип коюн. Сыймык Жапыкеев тууралуу, Максат Сүйүнөлич тууралуу жана мына өлкөдө болуп аткан азыркы кадр алмашуу тууралуу. Негизинен биз буюрса көрдүңөр, өз максатыбызга жеттик. Ошол ыплас шайлоону жокко чыгарып, Сыймык Жапыкеев ген прокуратурага отурбастан кайра Финполго отуруп, азыр кичинеден болсо дагы ишин баштап, тергөө иштери ачылып атат. Айрыкча Жумалиевке деп жаңылыктарды уктум. Анан ошо биз ошол 5-6 октябрда элдин алейкум салам Эрлан, элдин каалоосу менен эски режимди кулатып, жаңы бийлик алып келдик. Ошолорго мен түздөн түз катышуучусу катары айтып коеюн. Садыр Нуркожоевич командасы ишке киришип, бүгүн Райым Матраимовке кол коюп, иш козгоп, камакка алынды деп жаңылыктар чыкты. Аябай жакшы, муну көрүп алып мен кубанып атам. Ошол эле кезде азыр түшүнүксүз кадр алмашуулар пайда болду. Ошол эле Жалал Абадта Камчыбек Кыдыршаевичтин өкүл баласы дейби, бир айтор тууганы дейби, ошол кызмат орунга отуруп, губернаторго эле жөндөмү жок, тажрыйбасы жок деп нааразы болуп атат. Андан сырткары мына бүгүн дагы уктук, Түлеев, Нариман Түлеев вице-мэр болуп, эми Сурахматов кетип, ал дагы мэр болуп калат экен. Ушул жерде калыстык үчүн айтып коюш керек. Көрүп атсаңыздар бөлүшүп койгула. Мен мына Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Садыр Нуркожоевич, сиз билесиз, мен сизди да жакшы билем. Экөөбүз көп сүйлөшүп, сиз абакта отурганда дагы экөөбүз тыгыз байланышып турдук. Ошондо дагы мына WhatsApp'ты көрүп турчуңуз мени дайыма. Азыр да көрөсүз ишенем. Анткени мен сизге жете албайтам, кире албайтам. Аябай ишиңиз көп, түшүнөм. Сизде тынчыңызды албай деп атам. Ошон үчүн түз кайрылайын. Мына биз жаштар, айрыкча мына тажрыйбасы жок, бирок ушу өлкөнү өзгөртөбүз деген жаштар ишеним менен эски режимди кулатып, бүт баарын иллюстрация кылабыз деп аябай киришкенбиз да, катуу киришкенбиз. Ошону мына кадр алмаштыруу саясатын сиз келип эле айттыңыз, эскилерге тийишпейбиз, бирок жөндөмдүү кадрларды жумушка алабыз деп. Эми биз мындай болуп атат да, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз кетиргенди үйрөндүк. Мына жаштар, айрыкча кыргыз эли кетиргенди үйрөндүк, кетсин деп атып, кетирип атабыз четинен эле. Бирок келтиргенди дагы үйрөнүшүбүз керек болуп атат да, келтире албай атабыз. Анткени бизде бир мындай жанагындай не деп койчу эле, көшөгү артында оюндарды билбейт экенбиз, түз экенбиз, интригаларга катыша албайт экенбиз, жумуш орундарды чуркаганга тажрыйбабыз жок экен. Анткени мына сиз деле өзүңүз айттыңыз кабинетиңизде акыркы жолу жолукканда, ошо биринчи күнү өкмөткө кирилген күнү мен сизди тосуп алдым, ошо биздин координациялык кеңеш болуп. Ошол жерде сиз айттыңыз, эмне жумуш болсо айта бер, каякка кааласаң айта бер. Анан мен өзүм ойлоноюн деп өтө деле жумуш тууралуу ойлонгон эмесмин. Бирок эми азыр айтышка туура келип атат. Мына Нариман Түлеевке баары нааразы, мен дагы ошо Бишкек шаарынын тургуну катары. Билесиз, эми бул көптөгөн коррупциялык схемаларга аралашкан, автобустарды сатка алып келип, Кытайдын автобустарын кымбат алып келип, элге ошого мингизип, азыр автобустары турган 1-2 жыл мурун чирип жөн эле жок болду окшойт. Эми ошол Нариман Түлеевдин ордуна ачык эле айтат окшойм.
мени деле коюп койсоңуз болмок. Мени болбосо башканысын деле койсоңуз болмок. Эмне кереги бар? Эски вице болуп турса макул эле, мэр болсо такыр эле элдер нааразы. Айрыкча мына анча-мынча өкүл балдар, туугандар аралашып кеткенине дагы нааразы болуп атат. Ошондуктан айтат элем, мен деле Сурахматовдой үй куруучумун, курулуш тармагында иштегем, жетекчи болуп. Шаарды көркүнө келдирип кое турганга жөндөмүм жетет. Бирок мен ошолордой болуп, жулкунуп сизге барып, эшиңизди сагалаган жокмун. Кайра тынчыңызды алган жокмун. Болгону ошол өзүңүз туура чечим кылат деп ишенип күткөнбүз. Ооба, камап аткандарыңар туура, кетирип атканыңар туура. Бирок келтиргенди дагы үйрөнөлү деп мен кайрылып жүрөм бардык жетекчилерге. Келтирели, жаштарды жакшы мындай жөндөмү бар адамдарды келтирсек жакшы болмок да. Кетиргенди го билет экенбиз баарыбыз. Эми ошого айтат элем, мына мэрдике Нариман Тулеев жарабайт. Анткени баары муну билет. Бул ошондой эле мэр болуп автобустарга бизди Кытайдын автобустары менен кечиресиздер үзүлүп калды. Мына адрестер үзүлүп калды да бир жолу. Салам алейкум. Мына мен Садыр Нуркожоевичке кайрылып аттым эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошо кетирип башка кадр алмаштырууга маселесине келгенде аябай кылдат карасаңыз, Сураныч. Биз ушул эски режимди кулатып, баарын айдап президентке чейин. Анан ишенип сизди такка отургузганбыз. Мына ошого мен аябай чоң салым коштум. Сизди өкмөт үйүнүн ичинде дагы сүйлөшкөндө айттым. Эмне болсо даярмын, бирок сиз өзүңүз билесиз, жөндөмдүү, жаш, коррупцияга аралашпаган, таза инсандарды алып келиңиз деп. Эгерде ошондойлор жок болуп калса, мен айтканмын. Мен жумуш сурабайм, бирок такыр эле ошо кадр маселесинде кризис болуп атса, мен деле даярмын. Мына Нариман Тулеевке баарыбыз каршыбыз. Айрыкча мен мына Бишкек турганы катары аны билем. Коррупция иштерин көргөнбүз. Эски автобустарына отуруп жүргөнбүз. Эми ошого айтат элек, ошонун ордуна мени коюп койсоңуз деле мен Сурахматовдон жакшы иштеп бермекмин. Анткени мен деле курулуш тармагында иштегем. Мен деле ошондой строительмин Сурахматовдой. Давайте, эгер ошону туура көрсөңүздөр, мына туугандар бөлүшүп койгула. Садыр Нуркожоевич абакта отурганда дагы мен Facebook баракчамда активдүү карап турчу, байланышып турчу. Азыр да ишенем, Facebook баракчам карайт экенин. Анткени өзү айткан, келип жумуш сурасаң болот деп. Бирок мен тынчын алган жокмун буга чейин. Эч кандай көрдүм көптөгөн аерде интригаларды. Бирок ошого мына ачык айтканга туура келип атат. Мына Бишкек шаарында мен канча жылдан бери, 25 жылдан бери биякта жашайм. Бул менин аябай жүрөгүмө сиңген шаар. Ар бир көчөсүн билем, ар бир арыгын билем дегендей. Көптөгөн иш жерде курулуштарды кылганбыз. Эми ошого айтат элек, мына Нариманды жөн эле коюңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ал кишини баары билет. Өзүңүздүн аброюңузга шек келтирбеңиз деген ойду айтып атам. Өзүңүз аброюңузду кармаңыз, жалаң, профессионалдуу, жөндөмдүү адамдарды тартыңыз. Мен ошого салым кошот элем. Бишкектин гүлдөшүн, өсүшүн мен деле каалайт элем. Ошондуктан бул Нариман Тулеев татыксыз, бул эски кадр, интриган, коррупциялык схемаларга аралашкан, баары билинет айдан ачык. Ошондуктан дагы бир жолу айтат элем, биздин шаардын өнүгүшүнө салым кошом деген. Мен болбосом да башкалар болуп калар, тазараак, элге мындай кызмат, чыныгы ниети менен кызмат кылам деген кадрларды тартсаңыз. Садыр Нуркожоевич, бул официалдуу сизге кайрылуу. Эгерде кааласаңыз, күтүп болсо дагы өкмөт үйүнө барып, эртеден кечке болсо дагы киргенге аракет кылам. Кирип эле жүргөм, бирок акыркы күндөрү аябай көп тегереңизде адам көбөйгөндүктөн тынчыңызды албастан ушу артта эле турам да. Ошого мына коррупционер Нариман Тулеевди тез ара ошо вице-премьер максимум мейли туруп турсун.
бирок мэрдике такыр болбойт, вице мэрдике деле татыксыз. Ошого мени жетекчи кылып койсоңуз, мен баардыгын сиздин ишениңизди актайм, элдин ишенин актайм. Жана Бишкек шаарынын гүлдөшүнө мен себепкер болом деген ниетте кайрылып атам. Урматтуу достор, бөлүшүп койгула. Анткени көрүп атасыңар, биз өзүбүздү сунуштабасак, бизди эч ким чакырбайт экен. Кыргыз эли кетиргенди үйрөндүк, эми келтиргенди да үйрөнөлү. Достор, ошого бөлүшүп коюңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Суроо жооптор болсо мага жазып коюңуздар, личкага байланышабыз. Бүт план проекттерди, ген планын көрүп жүрөм Бишкек шаарынын. Анткени мен курулуш тармагында иштегем. Ошондуктан ушул сфераны мен жакшы түшүнөм деген ойду айтып атам. Рахмат туугандар.